Кымбаттуу кыргыз эл амансыңбы? Мен эл менен амандашайын, анткени эл угат, эл көрөт. Мен Ороз айымга кайрылгым келди. Ороз айым, мен ушунчалык чиним менен кайрылдым сага. Ушунчалык ачуум келди. Эмнеге дегенде, ушунча шайлоочулардын баарын, Жапаровдун тарапташтардын баарын зек кылдың, бандит кылдың. Элден кечирим сураган жоксуң, бирок эл сенин кечиримиңе муктаж эмес. Анан дагы Бекзатка ар кандай сөздөрдү айтып чыгып атасың. Мен бүгүн уктум, окудум, көрдүм. Жиним келди сага, Ороз айым. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Мен балдарымдай эле кыз экенсиң. Акылыңа кел, Ороз айым. Бул эки лидерлер болсо ат салышып чыгышты. Алар лидерлер. Эл өзү тандап алды. Эл өзү шайлап алды. Мен ага кубанычтамын. Анан силер тарапташтар жөн эле отурбайсыңарбы? Эмне элди эки жака үгүттөп козутуп атасыңарбы? Же бирдеменин үстүнөн чыккан атасыңарбы? Кокус уруш чыгып кетчү болсо, кокус дагы бирдеме чыгып кетчү болсо, Ороз айым, ошонун башчысы сен болуп каласың. Кичине акылыңа келчи. Айткан сөздү жаман көрбөй ук да, улууларды да угуп көр. Мен Бекзаттын жакын досу эмес, же энеси эмес, же тууганы эмесмин. Бекзат менен кол алышып учурашып көргөн эмесмин. Бекзатты элдин баары тааныйт, мен ошондой тааныйм. Ал ак сүйлөп, факты менен сүйлөп, баардыгын дастыктап айтып берди го. Ошонча элдин көзүн ачты. Канча көп элдин көзүн ачты. Бизге окшогон адамдардын көзүн ачты. Мен Бекзатка рахмат айтып элем. Анан ушундай жашынакай жигиттерибизге сен атака кылба да антип. Анан өзүңдүн оюңду айта берсең боло береби? Ушунча элдин кыжырын кайнатып атасың. 6 миллион эл деп эле коеюн, болуптур. Бир үштү силерге берейин. Калган миллиондорду сен эмне эл менен эсептешкиң келбейби? Же эсептешпей көнүп калдыңар беле? Ойлонгула да, токтоткула оюнуңарды. Мындай шоуңарды токтоткула. Мен ушунчалык ачуум келип турат азыр. Кыргыз элине тынчтык керек. Андан көрө жакшы сапатың болсо, кичине элге кошулуп, ошо элдин көйгөйүн чечишип жардам берейин дебейсиңби Кыргызстанды өнүктүргөнгө? Биз өнүктүргөнгө жардам беребиз колубуздан келишинче. Силерге окшогондорду тыябыз. Тыйылгыла. Тыйылбасаң, анда өзүңө жараша дагы жоопторду алып каласың. Мен го жөнөкөй карапайым адаммын, бирок бийлик тараптан да алып каласың. Абайла кызым, абайла, акылыңа кел. Анан ар нерсени жазып коротуп, убактыңды коротуп чыга бербе. Кыргыз элиме тынчтык керек. Ошол элим угат, окуйт. Ошон үчүн элиме аманчылык каалайм мен.